Бул бир шаарда болуп өткөн окуя. Шаардын так ортосунда өткөн кеткендин көз жоосун алган ушунчалык мыкты бир мечит бар эле. Акыркы күндөрү ошол мечиттин негизги кире бериш эшигине, чоң эшигинин алдына бир 70-тен өтүп 80-ге таяп калган апа тилемчилик, кайырчылык кылып көрүнүп калды көзгө. Айрыкча бешим намазына, жума намазына, анан ушу дигер асыр намазына келет, күндүзгү намаздарга. Айкөл жоомарттар беришинче берет, анан ал күлгүмдөгү караңгы намаздарда тура албайт. Бир күнү ошол мечиттин имамы бу жакында эле пайда болуп калды деп ичинен алда ойлонуп жүргөн экен. Бир күнү жумадан чыкса, жанагы ошол апа дагы ошол жерде. Эмне болгон байбиче? Бул жакында эле пайда болуп калды. Кантип, каяктан келди, эмне себептен келип атат? Бу апанын кайыр суроосуна эмне түрткү болду экен? Бир кызыгып көрөйүнчү деп, мечиттин имамы жанына барып саламдашып, сураштырдым сиз жөнүндө апа. Кабарыңызды билдим. Анан эмнеге кайырчылык кылып атат деп өзүм деле таң калдым. Мындай тегиңизди сурап келсем, жашооңуз жөнүндө мындай кызыгып көрсөм, жакшы эле орунда турасыз. Жакшы перзентиңиз бар эле бизге намазга келип жүргөн. Акыр күндөр бирок ошо балаңыз көрүнбөй калды айтор. Бирок жакшы жердин баласы деп билет элем. Эмне себеп болду сиз ушинтип мечиттин эшигинде туруп кирген чыккандардан кайыр сурап атасыз? Кагылайын имам. Жакшы билесиз, ооба анда сүрүштүрүп, даректештирип билсеңиз, ошол жалгыз уулум. Агайыны, эже карындаш дегенден жок. Жалгыз көзгө басар бир эле уулум. Абышкамдын өтүп кеткенине кыйла жыл болду. Жалгыз чоңойттум, окуттум, кийинттим, тарбиясын мыктыладым. 8 айдын жүзү болду. Балам, апа, эл катары жашап, биз дагы кичине мындай бир колубуз, аягыбыз узарсын. Сизди деле ошол барчу жериңизге ошол кыйналбай, кысталбай барып келе турган кылайын мен деп, менин батамды алып, балам соода сапарына чыгып кеткен. 8 ай болду. Кетеринде апа мына ушул тирилигиңизге жетип турат да деп, кичине кол кабыш кылып акча таштап кеткен. Эми тирилик экен. Кээде кошуналар кире калат. Демейде жанагы кагазга жазылган бир күндө мынча нан жешим керек, бир күндө мынча эт жешим керек деген бузулуп атат. Алар киргенде көбүрөөк эт салынат экен. Айыл апа деп калат экен, ошол жака чыгам. Жетпей калып атат. Ошо түгөнүп калгандан уурлук кыла албайм. Жаман ишке бара албайм. Аллахтын сүйгөн бенделери ушул мечитке кирип чыгат да, ошолар мени көрсө берер деген ойдо жүзүмдүн суусун куюлтуп, таанымактан башкасы болсо деле ошол беришсин ушулар. Кошунадан сурап жаман көрүнгөндөн көрө ушул жолоочудан сурайын деп ушул жерге келдим жамааттан. Ушунчалык үнөмдөдүм, бирок акыр аягында баары бир кайыр суроого туура келди. Көртүрлүгем, жеген кичкенге нерсе таппасам болбойт. Фасаалаха имамул масжид ва ибнук алай алла юрсил лака амвала. 8 ай мурда кеткен балаңыз соода сапарында жүрсө, эми 8 ай өтсө кыйла эле бир жакшы жумушка тургандыр. Барып 1 ай жумуштап, анан ишке орношуп, жумушка орношуп, акча салса деле мына 7 айдын жүзү акча салыш керек эле да. Эч кандай балаңыз сизден апамдын тамагы эмне болду, кийим эмне болду, күндүзү кантип атат, түнү кантип атат деп кабар албайбы сизден. Мен сиздин балаңызды жакшы эле тааныйт элем. Адеп аклагы мыкты, жүрүм туруму алда канча жогору. Сабаттуу эле, багам парасаттуу, акыл эстүү уулуңуз бар. Имам, билбейм. Айына бир жолу боелгон кызыл, сары фломастер менен боелгон бир шапалактай бир кагаз келет. Балам мага кат жазыптыр да.
deyim дағы оқи албайм. Өбім, баламның жыты бар бекен деп. Анан эми өзү келгенде балам кат жазган катыңды окуп бер деп үйгө бир мыкка сайып койгон. Ошондой каттан 8-и келди болот. Имам Кайырчы апага аябай тигилип тиктеп туруп, апа жүрүңүз үйүңүзгө баралы. Ошол каттарды балаңыздын сизге сагынып жазган салам каттарын мен окуп берейин. Жүрбөйсүзбү? Жакшы болот кагылайын, жүрү деп. Аябай сүйүнүп чогуу жөнөштү. Ашпештебей апанын үйүнө келишти. Олтурду, нанос деди. Алып келин каттарды деди. Баягы төркү үйүнө мыкка сайып койгон кагаздарды алып келсе, адам баласынын төө чачы тиктире турган окуя. Баласы 8 айдан бери ар айына апасына, апа сизге $1000 жөнөттүм, муну $1000 алына турган, банктан алына турган чек деп чеги келет экен. Ал банктан келген $1000 акыңыз бар банкта дегендеги баягы банктагы акча жөнөткөн коддорду кызыл, көк, сары, өң түс менен боеп койгондогу боек экен. Бир канча айдан бери ошол мечиттин алдында кайырчылык кылып жүргөн апанын дуалында $8000 илинип туруптур. Ал апа сабатсыздыгынан кат окуй албайт, китеп барактап эч нерсени билбейт, кат тааныбайт, же жаза албайт. Ушул сабатсыздыгынан улам ай сайын $1000 жөнөткөн баласынын акчасын жана банктан алууга жөнөтүлгөн шапалактай кагазда эмне жазылганын билбегендигинен улам мечитке барып тилемчилик кылып атат. Имам апа эми муну мага бериңиз. Жүрүңүз менен деп, анан банкка алып барып, чекти берип, $8000 ошол боюнча алып, анан эми мынеке, тирилигиңизди кенен жасай бериңиз. Сиздин бул балким өмүрүңүн аягына чейин жете турган акча, майдалап жей турган болсоңуз, жалгыз башыңызга. Эми ушинтип сизди мечитте кайрымдуулук кылганыңызды гана көрүп калалы. Тилемчилик кылыш үчүн эмес, сиз кайра кайрымдуулук кылуучу инсандар катары сизди мечиттин алдында көрөлү. Айтайын дегеним апа, мечитке сиз тилемчилик кылып барып аттыңыз эле. Биздин ошол мечиттин бир жамбашында атайын аялдар кирип Курандан, хадистен, фикhtан, сирадан сабак ала турган атайын бир бөлүмү бар. Бу сапар сиз эми Аллахтан тилемчилик кылганы, ошол китеп колтуктап барып, момундай болгон үйүңүзгө чек келгенде, бул акча экен, бул момундай экен деп билип ала турган деңгээлде сабатсыңызды жоюп эми окуң деп чакырды. Кыскача мен баяндай турган окуядан алына турган сабак, бул кайырчы апа өзү бай, $8000 болсо бай да туурабы? Өзү бай, бирок кайырчы. Аябай таң калыштуу экен. Аябай таң калыштуу болгону менен ар бирибиз ошол ападай элебиз. Таң калуунун кереги жок. Ар бирибиз ошол ападайбыз. Баарыбыз ошол апа окшош элебиз. Ашык кемежиге окшошпуз. Эмнеге? وكلنا نملك القرآن الكريم في منازل لكن لا نحسن قراءته ونبحث عن الراحة في التسول داخل هذا العالم الكبير. Керек болса, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө арабча Кур'ан бар. Бар да. Арабча китептер бар. Керек болса, кыргызча китептер бар, белекке берилген. Эки дүнүйө бакыт жашоосун, ырахатын өз ичине камтып алган Аллахтын сөзү болгон Кур'ан ар бирибиздин үйүбүздө бар. Эч кандай инсанга барып дем салып кой, багымды ачып бер, жолум буулуп атат, түшүмдөн корктум дебей турган деңгээлдеги эң мыкты китебиз бар үйдөбүз. Сабатсыздыгыбыздан улам биз кенен жашоону, бактылуулукту, алдыга койгон көксөп күткөн максатыбызга тез жетүүнү
башка жактан издейбиз. Дал ошол үйдө $8.000 бар апа сабатсыздыгынан улам аны баламдан келген кат экен деп мыкка илип коюп мечитке барып кайрчылык кылган ападай эле болуп атабыз. Үйдө китеп Кур'ан бар, хадис бар, фикх бар, алсаңар болот. Мейли кыргыз тилинен которулган болсун, өзбек тилинен которулган болсун. Ошону ушул жерге келип, устазадан кыргызча болсо деле мынол жердеги ушул терминге түшүнбөй атам мен. Бул эмне деген маани деп келбестен биз ырахатты, бактылуулукту, ийгиликти көз ачыктардан жана башка нерселерден эмдигиче түшүнтүп тилемчилик кылып келебиз. Түшүбүздөн коркобуз. Түшүмдө ушундай болду эле, эмне болот экен, барып эле коеюнчу, көзүм тартып атат. Чайга чама түшүп калыптыр, конок келет окшойт. Бир аздан кийин кайнеңер келип калса, бая узун чама түштүр ошол сиз экенсиздер деп, кыска бою кыска кайнеңердин көңүлүн ортасыңар. Тоба. Ушуну сабатсыздык да. Ушуну сабатсыздык. Колум кычышып атат. Бүгүн пособие тет окшойт. Деп күйөөңөрдүн ачуусун этесиңер. Ушуну сабатсыздык да. Ар бир кен байлыктан, ар бир бийиктиктен жогору турган Аллахтын сөзү деп аталган Кур'ан бар да үйүбүздө. Үйдө бир баштыкка илинип чаң басып турган Кур'ан, же кимдир бирөөнүн үйүндө болбосо деле, бала кезде ата-энемиз Аузу бисмиллахты үйрөтүп, Фатиханы үйрөтүп, Ихласты жаттатып койгон. Ушунун өзү чоң байлык да. Эми ушуну жөнүл окуп жүрө бербей, ушу апам же чоң атам же тайенем же чоң энем жаттаткан ушул сүрөнү накта өзүм кандай болот экен окулушу көрөйүнчү, ушул Фатиха сүрөнүн жазылганын көрөйүнчү деп бир аракет кылып көрдүңүзбү өзү ушул? Келиң талимканага. Барактайынчы бир устазанын бир эжекени алынып отуруп алып чөк түшүп мен дагы бир жашым бир топко барып калганына карабастан бир мен да окуучу болуп көрөйүнчү. Эл барактап окуп аткан Куранды мен да барактап окуйунчу деп кызыгып көрдүңүз беле? Сиз миллиардерсиз. Сиз аябай байсыз. Анткени жүрөктө иман бар. Жүрөктө Кур'ан бар. Аз да болсо жаттап алгансыз. Үйүңүздө китеп бар. Код ошол арабча Кур'ан китебинин маанисин түшүнбөй, анын канчалык баалуу китеп экенин баркына жете бербей, каякта көз ачыктарга барып, ушу сабатсыздыгыбыздан адам баласы өзү азыр могул техника, технологиядан, илимден азыр алдыда кетиш керек эле. Биз артта калып калдык, илим кетти. Биз артта калып калдык инсан катары. Өзү техниканы, технологияны, жаңы өнүгүүнү, жаңы процессти, ушул илимди өзү адам ойлойт да. Аны арыстан келтирип, мен силерге мынабул илимди бердим деп кетип атабы айбан. Өзү адам да мисалы арыстанды дагы, маймылды дагы аюну деле велосипед тептирген адамбы? Чоң пилди деле көтөр колуңду десе көтөрүп атат го, бутуңду көтөрсө көтөрүп атат. Ушундай адам катары өзү неге алдыга умтулбайбыз дейм да. Сабатсыздыгыбыз бизди түбүбүзгө жетет.